Bismillahirrahmanirrahim. Muallim sani. Muallim degen muallim, öğretuvchi, sani ekinchi. Alifba arabi. Arap alifbesi. Emne üçün muallim sani ekinchi muallimni atalib qaldan keni bul ekinchi kitap. Buga çeyin Ustaz Avval degen birinci muallim degen kitabı al birinci kitap bol eseptelenет tagın bul Türkiye tilde olup жалпы Türk tilde elder түшүнгөн жана ортолук түшүнүктүү tilde жазылып Arap тамгасы менен окуганда ушул Türkiye маанилерди чыгарып биз 1900 жылдын баштарыга чейин биздин ата-бабаларыбыз колдонуп келген Arap alfabetini öğrenүү kitabı birincisi olup, bu ikincisi muallim sani Arap alifbesi olsun Kur'an okuunu öğretücü kitap. Bismillahirrahmanirrahim. Arap tamgaları bu Arap tamgaları жалпы эң биринчи бизге зарыл болгон нерсе бул тамгалардын атын билип алышыбыз керек болот. Аты кандай болот? Ошол аты менен эстеп калышыбыз керек болот. Мисалы үчүн, бул тамганы көргөндө биз кайсы жерде көрсөк, алиф, аты алиф. Бирок окулушу дагы башка, биз өзүнүн кезеги келгенде окуйбуз. Алиф, алиф. Ба, бул тамганын аты ба. Эми мынул тамгалардын астыга алиф деп кириллица менен жана ба, та деп жазып алууну сунуштабайбыз. Анткени бул байкалбаган бир катага жол ачып коюшу мүмкүн. Болгону биз эстеп гана калуу. Эң зарыл нерсе бул сабактардан, эң биринчи сабактардан бул тамгалардын атын эстеп калуубуз керек. Кайсы тамганы көргөндө бул кайсы тамга десек, кийинки сабактарда көрөр заматта бул алиф, бул ба, бул та, бул са деп тааный турган болуш керек. Демек кетип бисмилла. Алиф, бул тамганын аты алиф, алиф. Ба тамгасы ба, ба. Та, та. Са, sa, sa. Jim, jim. Ha, ha. Bul tamaktan kulkumdan çıgat. Ha, ha, ha. Biz bul kadimki biz kollangan ha tamgası. He. Эми ар бир элдин, ар бир тилдин өзүнүн тамгаларын чыга турган орундар болот. Ошол сыяктуу араб тамгаларындагы өзүнүн чыга турган орундар бар. Алар махраждар деп аталат. Махраж тамганын чыга турган жери. Мисалы үчүн мына са тамгасы алдыңкы эки тиш, алдыңкы тиштер үстүңкү жана астыңкы тиштерге тилдин учу тийип туруп, анан са биздин с тамгасы окшошураак, бирок са болуп чыгат. Са. Jim, jim. Бул таңдайдан кичине тил титиреп, анан ха тамгасы менен кулкумдан дедик тамактан, ха тамгасы ха таңдайдан. Алиф, ба, та, са, jim, ха, ха. Кайталайбыз. Алиф, ба, та, са, jim, ha, 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 jim, sa, ta, ba, alif. Bul tamgalardын аттары эми бизге эң зарыл болгон максатыбыз эмне? Максат сабактардан эң биринчи мына ушул тамгаларды таануу, көрсөткөндө. Мисалы үчүн, бул кайсы тамга десе, билишибиз керек, jim тамгасы. Бул кайсы тамга? Ха тамгасы.
Bul ta tamgası. Alif qana. Alif mına. Alif tamgası bul. Oşun üçün bizge bir qancha könügülөр kerek bolat. Birinci, özüz bir boş barak menen ruchka alıp, oşol tamgalарды aytıp, içibizden misal üçün, ho tamgası qaysi ele dep turup, anan biz yazışыбыз kerek. Ho. Emi ba tamgası. Ba. Alif. Cim. Sa tamgası. Sa. Sa tamgası. Ta tamgası. Ta tamgası. Ha tamgası. Şimdi bir qancha bunday könügülөр jasaş kerek. Anan dagı tamgalarda жазып, alif misal üçün ahırına çeyin. Alif dep qaytalap, ba men жазып жатқан tamga bul ba tamgası. Ba dep mına şunday жазып çıgıp qaytalaş kerek bolat. Kayra qaytalayбыз. Alif, ba, ta, sa, cim, ha, ha, cim, sa, ta, ba, alif.